Ысык Көл облусунда 2012-жылы 2440 көп балалуу баатыр эне катталган. 2013-жылы канчага көбөйгөндүгү тууралуу азырынча маалымат жок. Алардын Ак Суу районунда жана Караколдо жашагандарына, андан тышкары социалисттик эмгектин баатыры болгон апаларга Жогорку Кеңештин депутаты Улан Чолпонбаев баалуу белектерин берип, жылуу сөзүн айтты. Каждый год он подарочки делает, и этот раз решил сам лично вас поздравить. Вот аэрогриль. Татьяна Довгаль союз малында колхозда саанчы болуп иштеп, күнүгө берилген пландан ашык сүт төккөндүгү үчүн баатыр эне болгон. 2 жолку Жогорку Советтин депутаты Ленин, эмгек Кызыл Туу ордендеринин кавалери. Учурда 80 жашка чамалап калса дагы күнүгө ат арабанын үстүндө. Мен азыр өзүбүзгө тиешелүү фермадамын. Күнүгө 7 уй саап сүтүн өткөрөм. Бул менин көнүп калган жумушум. Элиме бейпилчилик, бакыт жана эмгек каалайм. Үмүткөр Рысмендиева союз малында врач-акушер гинеколог кызматын аркалаган. Өзүнүн айтымында ал учурда ар биринин үйүнө барып аялдарды төрөтүүгө туура келчү. Үзүрлүү эмгегинин артында социалисттик эмгектин баатыры Ленин эмгек Кызыл Туу орденинин ээси болгон. Учурда үйүндө саламаттыгы начарлап калган күндөрү төшөктөн турбайт. Үйүндө төрөтчүмүн, кебирел. Бозу үйдө. Чамдарда бар, тоонун башына чыгып. Машинем жетчү эмес. Аржак ат менен барчумун. Ал эми 30 жашында социалисттик эмгектин баатыры наамын алган Кайры Мукашева аял туруп ак койдун атасы болчу. Кой бакчыбыз деп мен 3 жолу депутат болдум. 3 жолу съездге делегат болдум. Эң биринчилерден болуп 125 жашка чыккан апанын бар экендиги туурасында ЛТР каналы маалымдаган. Бир ай мурун эле социалдык турмушун көрүп ыйлагын келген абал учурда оң жагына бурулуптур. Жергиликтүү бийлик дагы толук көзөмөлгө алганы көрүнүп турат. Андан тышкары кайрымдуулук кылып, бата алууга келгендердин саны дагы күн санап өсүүдө. Жакшы элем, тамактылык алачым, ичип атам. Урсагым батышынчы. Мен папашамды баккан бул киши. Анан алар ушул жерден жашап жүрүшү бөлүнүп кеткенде ушу эне мени алып калыптыр. Баатыр эне апаларыбызды майрам менен куттуктайын деп 148 апаларыбыз бар экен. Ошолордун баарына кирип куттуктап чыктык. Мына бүгүн дагы 125 чыккан апабыз бар экен. Ошого да бүгүн келип кеттик. Губернатор же өкмөт жактан кандай болот? Өкмөттүн иши өзүнчө иш дегендей. Мен өзүм депутаттын баягы эмеси менен эле адамгерчилик болуп эле келип. Социалдык турмушу жакшырганы менен деле Ракыя апанын көңүлү суз. Эки сөзүнүн бири эле жалгыз уулум Абушкамдын жанына кетсем деп кайталайт. Анткени коом арасында Ракыя апанын жашына 10 жыл кошулуп кетиптир деген кептер кызуу талкууга алынууда. Бул канчалык деңгээлде кара адамдын көңүлүн чөктүрүп, кайгыртаарын сезбеген адамдар жылуу сөзүн айтуунун ордуна талкууга өткөн. Талайбек Илипаев, Жакшылык Жортонов, Ысык Көл облусу, Күндөлүк.